Assalamu алейкум, урматтуу Кадамжай районунун жашоочулары, тургундары, сулуу айымдары, баардыгыңыздарга кутмандуу таң. 20 декабрдан сиздерге таңкы салам. Баардыгыңыздарды ушул марафонго үндөп кетем. Эгер 21 күндүк марафонго катышпасаңыздар, анда сөзсүз түрдө дагы улантып, мындан кийин болсо да чыкканга аракет жасаңыздар. Себеби мен эжелерим, апаларым, ушул жерде отурган жеңелер, сиңдилер, достор баардыгы айтып атат, айымдар. Айрыкча бул нерсе үйдүн мындайча айтканда кожойкесине аябагандай пайда берет экен. Мен сөзүм улай Салима чоң менен бир аз интервью алсам. Айрыкча түнкү саат 4-тө уйкуну безип, ушунчалык бир өзүбүздүн ушунчалык эркибизге күчтүүлүк болуп чыктык. Уже биз уже привыкли, все эмес, денебиз даже үйрөнүп калды да. Үйрөнүп калган. 4-тө турабыз, дарат алабыз, тахажжуд окуйбуз. Баардык таспиктерди айтабыз, анан жолго чыгабыз. 15 мүнөттө жетип, кайра үйгө 15 мүнөттө барып калып намазыбызга үлгүрүп атабыз да. Алхамдулилlah, Аллахка шүгүр, ушул уюштурган кыздарга, баардык келип аткан кыздарга, булар баардыгыны Аллах өзү тургузуп, ушу тахажжуд намаздан берейин деген максат, деген немеде жакшы көргөн үчүн буларды тургузуп атат да. Аллах дагы жакшы көргөн адамдарга берет экен рызкын, бул деген рызкы. Бул денебизди өзүбүз менен өзүбүз машыкканыбыз дагы бул Аллахтын каалоосу менен болуп атат да. Рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Жакшы уюштурсуңар, Алина, силерге дагы рахмат. Венерага дагы рахмат. Ушу келген коллективге дагы рахмат. Баардыгыбыз бир туугандай болуп калдык. Мындан дагы кийин дагы уланса дагы жакшы болот деп ойлойм. Бул ден соолук үчүн эң жакшы көнүгүүлөрдү кылдык. Өзүбүз үчүн жакшы нерселерди алдык. Мен үчүн дагы жакшы нерселерди алгандай болдум. Азаматсыздар. Рахмат сиздерге. Дагы ушу жаштар менен өзүмдү жаш сезитам. Ден соолук үчүн келип атабыз. Уюштурган эжеге рахмат, Алина сага да чоң рахмат. Ушинтип бизди уюштуруп, баардыгыбыз ден соолук үчүн келип, ушул жерде 21 күндүк марафонго толук катышып атабыз. Баардыгыңарга рахмат. Аллага шүгүр, ушинтип ушул жерде баардыгыбыз өз денебизди чыңдап, ден соолук үчүн келип жатабыз. Азамат менен бизге ден соолуктун мүлкү болгон күлкүнү тартуулаган жеңеме сөз берсек, давайте жеңе. Кандай болуп атат, кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Эртең менен туруп, тахажжудду окуп, андан кийин чыгып, келип машыгып, барып балдарыбызды окуп атабыз. Күндөгү адатка айланды ушул. Жактыбы марафон? Жакты, уюштурган он эжеге рахмат, анан сага да рахмат. Деги коллега болуп калдык. Коллега болуп калган. Достоy болуп калдык. Жакшы шүгүр. Азамат, баарыңызга шүгүр. Биздин команданын чындыгында эме күлкүгө бөлөп баардыгын маанайын алат. Прям келбей калса жоктоп аттык 21 күн катар. Азамат, ушу уюштуруучуларга жүрөгүңүздөн чыгар бир эме ыраазычылык билдирип коюңузчу. Венера эже, Айзат эже деген эжекелерге. Себеби ошолор аркылуу турдук, ошолор бизге уюштурду дегендей, а мен болгон бир себепчи. Себеби Айдаркенди топтоо дедим, мен топтодум, ошолордун эмеси менен болду, мындайча айтканда буйругу менен кеттик. Айзат эже, Венера эжеге. Келгениме 18 күн болду. Уюштуруучу Айзат, Венера. Силерге чоң рахмат, Алина сага дагы. Мындан ары дагы улантып кетсе жакшы болот. Улантабыз, Кудай кааласа. Кудай кааласа, бул 21 күндүк марафон бизге адат болуп калды. Баардыгыңызга кол чабабыз, азаматсыздар. Эгерде 21 күндүк марафонуна буюрса эртең бүткөн атат. Дагы уласак келесиздерби? Келесиздер, а? Азаматсыздар, буюрса дагы улантабыз. Мындан кийин дагы марафондорду уюштуруп, адамдарды кызыктыруучу оюндар менен баардыгын чакырабыз. Чындыгында арыктагандар дагы болду, ден соолук чыңдагандар болду, анча-мынча ооруп аткан жерлери, путтары, моюндары, иши кыса кайра ооруп аткан болсо, эртең мененки таңда таза абадан жутуп, спорт менен машыктыкандыгыбыз үчүн баардыгын жеңдик биз. Андан сырткары эме мен командага рахмат айтам, прям от души жүрөгүмдөн рахмат айтам. Себеби мен жаш экениме карабай дайыма мени угушуп, мени колдошуп, туруңуздар, келиңиздер, тахажжудтарды окуңуздар десем,